Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышыбызда жакында Россия Федерациясы боюнча өткөн боевой самбо турниринде 6 айлампадада жеңилбестен Төлөс Байсевский клубуна бир чемпиондук кур белди жана мастер спорт күбөлүгүн утуп берген Төлөс Байсевский клубунун спортсмени Төлөнбай уулу Нурсултан менен байланышып көрдүк. Саламатсызбы Нурсултан мырза? Биринчиден Төлөс Байсевский клубунун атынан чыгып, чоң ийгилик жаратканыңызга биз Төлөс жаштары да кубанып болуп турабыз. Айтсаңыз, ийгиликтин сыры эмнеде? Саламатчылык, чоң рахмат куттуктооңузга. Кыргыз жаштарына үлгү болуп жатсак, биз үчүн да бул чоң өзү результат. Ийгиликтин сыры менимче бир эле нерседе. Кызыккан нерсенин үстүнөн өтө катуу мээнет кылуу деп ойлойм. Тренердин мээнети канчалык таасир берди ушул ийгиликтерди жаратууда? Агайым мээнети көп болду бул турнирлерде. Эртең менен туруп кечке чейин ошо эмне кылыштарды айтып берип атты. Мындай кыл, мындай же, мындай ич. Эртең менен мындай тренировка кыл, кечинде мындай кыл деп. Ошо бардык тренировка, питание берген ошо бардык агайдын сөзү менен болот. Агай кандай айткандарын баарын кылып аттым. Финалда колуңузду көтөргөндө толкундандыңызбы? Жок. Толкундануу болгон жок, бирок ошо Байсовский клуб Төлөстүн көп боецтерине көп айтып жүрөт элем. Байсовский клуб Төлөскө биринчи поездди мен алып келем, биринчи мастерди мен алып келем деп көптөн бери айтып жүргөм. Ошо сөзүм үстүнөн чыктым деп өзүм бир жагынан сүйүндүм. Бизге убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен мен Сапарали кызы Наргиза, атайын Төлөс KG үчүн. Россия, Москва шаары. Саламатсыздарбы футбол күйөрмандары? Бүгүнкү репортажыбыз Төлөс футболдук клубунун KG лигадагы 4-этап боюнча клубдун өкүлүнүн жана оюнчунун берген маегин тартуу кылабыз. Ассаламу алейкум туугандар, футбол күйөрмандары. Бүгүнкү биздин маегибизде Сыдыков Кылыч биздин апрель айыбыз боюнча, апрель айы жыйынтыгы боюнча эң мыкты тренер деп табылды. Командасынын дисциплинасы, ойногон результаттары, деги эле бардык организационный жагынан эң мыкты болуп табылды. Кылыч, саламатсызбы? Бүгүнкү оюн жөнүндө, өзүңүздүн ийгилигиңиз жөнүндө ушундай тренер болдуңуз. Ошол жөнүндө маек көрсөтсөңүз. Чоң рахмат. Биринчиден айта турган нерсе, мен биринчи бүгүнкү оюн жөнүндө айтайын. Бүгүн Сукөл командасы менен кездештик. Сукөл командасы чындыгында ушул KG лиганын азыр фаворити деп эсептелинет. Ошондой болгонуна карабай, балдар бүгүн ушунчалык настройдо келген. Жеңебиз буюрса, эч болбосо минимум бизге ничья керек, достук керек. Мен ойлойм, бүгүн балдар тапшырманы 110% аткарды. Ар бир бала өз аракет кылып, бүгүн өздөрүнүн задачасын аткарды. Мындайча айтканда, шотто 2-2 менен бүтүрүп, бүгүн бул биз үчүн ийгилик деп ойлойм. Ал эми сиздердин мага берген номинацияңыздар боюнча айта турган болсом, биринчиден мен өзүмдү негизи тренер деп эсептейм, мен өкүлү деп эсептейм өзүмдү. Себеби бирок ушул номинация татыктуу болуунун бир эң сыры, мен ойлойм, бул ынтымакта. Себеби бизди ушул кезге чейин ушул балдарды, ошолордун арасында мени тарбиялаган биздин Мурат Камалов деген ушул футболдон бизди өстүрүп, моралдык жактан, футбол жагынан бизди ушул тарбиялаган ушул Мурат Камалов деген, мен ойлойм, ошонун утугу бул, бир гана менин эмес. Жана ушул келип жаткан ушул убактысын аябай ушул Москвада кыргыздардын ынтымагы үчүн ушул көркүнө чыгарып жаткан ушул балдардын результаты деп мен эсептейм. Рахмат. Мына бардык эң мыктыларды номинацияларды алып атат. Сиздин оюңузча бардыгы татыктуубу?
Сиздер берген номинация боюнча мен чынын айтсам ошол алган балдарды тааныбайм, бирок арасында мен 2-3-ünü жакшы билип калдым, себеби карап неме кылгандан. Мен КЖ лиганын организаторлорунун эле жумушуна карап туруп эле айтам, ал жерде адилеттүү чечимдер чыгып жатат. Все, рахмат. Бизде мындай өзүбүздүн күндөлүгүбүздүн түзүлөбүз, ушул сизге белек болсун, эң мыкты деген. Бул жерде өзүңүз тактикаларыңызды жазып, кеч калбай келиш үчүн ошол сизге биздин белек. Чоң рахмат. Все, кийинки маекке чейин туугандар, бүгүнкү бизде маегибизде дагы деле Канатбек уулу Арзыбек. Канатбек уулу Арзыбек биздин лиганын апрель айында символический сборныйга эң мыкты чабуучу деп табылган. Ошол жөнүндө маек курсак, Кылычбек мына ушул сиз символический сборная кирдиңиз, эң мыкты чабуучу деп, ошонун ийгилигинин сыры. Ийгилигинин сыры эми бул футбол командный оюн болуп эсептелет. Ийгилигинин сыры бул биздин командада. Мага пастар жеткирип берип аткан, аркада бизге атакалар токтотуп берип аткан защитниктер, полузащитниктер ошолорду ийгиликтин сыры. Бир аз удача керек болот. Тренировка, техника дегенде. Ошол анын тренерден бир аз наставлениясылар менен ушул даражага жетип калабыз. Башка командаларга, оюнчуларга ушундай ийгиликке жетиш үчүн каалоо тилектериңизди айтыңыз. Эми башка оюнчуларга каалоо тилектерим главный оюнду таштабай, тренировка менен ойнош керек да. Биринчи минуттан акыркы секундаларга чейин. Ошол ишениш керек. Ишениш керек. Анын командный оюн болгондон кийин баардыгы бири-бирин угуп ойнош керек. Биздин өзүбүздүн белегибиз бар. Ошону берип коелу туугандар. Боулинг клубуна чакыруу билети 2-3 саат Наманган эс алуу борборунда символический сборная киргенде эс алып келишет. Кийинки маекке чейин көрүшөбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү репортажыбыз Уркиянын урпактары этнографиялык ансамбль тобу жөнүндө болмокчу. 30 жылдык тарыхы бар чоң энелерибиз, апаларыбыздан турган Уркиянын урпактары этнографиялык ансамбль КТРден Шайыр апалар телесынагынын жыйынтыгы менен таласта өткөн финалдык гала концертте Кыргызстандын ар бир област, районунан келген 18 топтун арасында ноокаттын атын көтөрүп гран-прини колго киргизишти. Мына ушул жакшы кабарды толугураак билүү үчүн Уркиянын урпактары этно ансамбль топтун жетекчиси Зуура эжекеге кайрылдык. Зуура эже, саламатсызбы? Жалпы Уркиянын урпактары жамаатын КТРде жеңип алган гран-приси менен куттуктайбыз. Айтсаңыз, Шайыр апалар долбооруна канча ай даярданып, канча ай ушул долбоордун артынан мээнетте болдуңуздар? Рахмат. Мен буга оңой менен жеткен жокмун. Шайыр апалар башталгандан эле 2 ай өзүбүзчө даярдандык. Себеби ал программа өзүнчө долбоор башка эле. Ар бир долбоор өзү менен иштедик. 15 номер даярдадык. 15ти 2 ай тынбай ошону апарып коюп бердик. Сиздерди жеңүүчү деп жарыялаганда кандай акыбалда болдуңуздар? Күтүүсүз болдубу же күткөн белеңиздер? Бул Уркиянын урпактары 2 коллектив, күчтүү 3-4 коллектив бар эле. Бирок аны да күткөм, мында да күткөм, жакшы да тийип, гран-при тиет же тийбейт деп ойлогом. Бирок мээнетим колума тийип, 30 жылдыгым дуурматаш бизге ыйгарды. Өзүм өтө кубандым. Мен эмес, коллективим да кубанды. Себеби ушунча коллективди баштап уюштуруп чыкканыма менден кийин биз үлгү болгонбуз, Уркиянын урпактары. Ошого сүйүнгөнүмөн жакшы баалашты деп ыраазы болдум. Келечектеги Уркия урпактарынын иш пландары кандай болот? Ушинтип эле отуруп калбастан, Кудай буйрса 30 жылдык мааракебизди өткөрүп, дагы мындан ары буларды ушул эле Кыргызстан эмес, чет мамлекеттерге тааныткан аракет кылуудамын. Ушу байбичелер катайганда өз өнөрлөрүнү башка элдерге да тартуулап келсе деп үмүт кылып программаны ошого даярдап отурам. Сиздерге ийгилик, ден
ошол каалап кетебиз. Дайыма шайыр маанайда жүрө бериңиздер. Сюжетти даярдаган Саладинова Эльнура, атайын Төлөс Кейжи үчүн Төлөс Салиева. Аял жакшы болбосо, өз үйүнөн эрбезет. Сиздерди көрбөй калмакпыз. Бул дүйнөгө келбесек, адамдык касиет түгөнөт. Алкышын элдин сезбесек, кечирилгис кек болот. Улууларын унутпаган, уркуясын унутпаган урпактарына бербесек. Сөзү обону Майрамбек Осмоновдуку, уркуянын урпактары. Ак тилекти кошуп намыска, аттанганбыз сапар алыска. Эмгек кылып талбай 30 жыл, өнөр менен чыктык жарышка. Уркуянын урпактары тартип болсо дайым темирдей, одарылып аттан эңилбей. Үлгү болуп бул кыздарга кел атабыз такыр жеңилбей. Өнөр болсо ичке катпаса, өзбөштүрүп аны таптаса, элибизге тиет пайдасы. Алмабыш деп үйдө жатпасак, уркуянын урпактары тартип болсо дайым темирдей, одарылып аттан эңилбей. Үлгү болуп бул кыздарга кел атабыз такыр жеңилбей. Тартип болсо дайым темирдей, одарылып аттан эңилбей. Үлгү болуп бул кыздарга кел атабыз такыр жеңилбей. Bizdi sen eğer ak jol toy dep bilip seзе бер. Апалардын ырын баштаган нокаттан келген энелер, уркуянын урпактары тартип болсо дайым темирдей, одарылып аттан эңилбей. Үлгү болуп кыздарга кел атабыз такыр жеңилбей. Тартип болсо дайым темирдей, одарылып аттан эңилбей. Үлгү болуп кыздарга кел атабыз такыр жеңилбей. Кел атабыз такыр жеңилбей. Кел атабыз такыр жеңилбей.